Арыбаңыздар. Ассаламу алейкум, жалпы тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн Кара Суудагы Тельман 2де сатыла турган даяр под бизнес теплицасы менен болгон жер тилкесини, үйдү, бакты, кыскасы бүт баарын чагылдырып бермекчибиз. Жайгашкан жерине назар салыңыздар. Сиздер Ош тараптан келчү болсоңуздар, Тельмандагы Кыргыз мунай май куючу жайынан өтүп, жол чырагынан бери өткөн болсоңуздар, Россия май куючу жайына келет экенсиздер. Бул жерден ары өткөн болсоңуздар, ак өргө тетиги жаңы түшкөн мечит, балдар ооруканасы, базарга барасыздар, аны жакшы билесиздер. Ал жака жүрбөйт экенсиздер. Мына бул Россия май куючу жайына эле бет маңдай күн чыгыш тарапка бурулуп, Тельман 2деги 11-көчөгө кирип барабыз. Сатыла турган теплица, үй, под бизнес жер, кыскасы бүт баары мына ушул тарапта жайгашыптыр. Жүрө бериңиздер, кана. Сиздерге айткан жолду бойлоп күн чыгыш тарапка жүрдүк. 11-көчөгө буруласыздар. Пойла чыгып, Пойладан кийинки 3-көчөгө дүкөнгө жетпестен тетиги жерден оң капталга бурулдук. Оң капталды бойлоп жогору чыксаңыздар, мына бул экранда фонда коюлган үй, под бизнес теплицалары менен киреше берип турган үй мына ушул жерде жайгашыптыр. Сатылат экен, туугандар. Кааласаңыздар, жогорку тараптан дагы түшүп келсеңиздер болот экен. Кааласаңыздар, Россия май куючу жайынан сиздерге айткан жол менен, дарек менен түз кирип келет экенсиздер. Кулакты төшөп туруңуздар, мына мындай керен жерде жакшы бир чардап жашайлы десеңиздер, анда мына ушул чыгарылышты күзөтүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Шеф, кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр? Амансызбы? Иштериңиз? Жакшы. Кызматка чакырган экенсиз? Кызматка тез кабар чакырдыгылар, бир үзүн тартып, содага койсок деп. Сатка койдуңуз? Сатка коебуз. Мына бул теплицалар баягы Ош Бирим телеканалынан чыккан теплицалар ба экен? Ошол кышындасы помидор бадырын бышкан теплицалар ушулар да. Ооба, келип интервью тартып кетип, интервью берчү элем, ошол теплица. Байма-бай чыгып турат эле. Ооба. Эми сатып атасыз? Эми сатууга койдум. Биз азыр Тельман 2де турабызбы? Тельман 2де, 11-көчөдө. 11-көчө. Канчанчы үй болуп калды мунуңуз? 60-үй. 60-үй. 3 участок, 4 сотуктан, 12 сотук. 12 сотук, 3 участок өзүнчө. Өзүнчө документтери бар, кызыктыр өзүнүн атында. Ошондо мына бул 2 теплицаңыз бир жерде. Ооба. Үйүңүз дагы бир жерде. Аркы тараптагы 2 теплица дагы бир жер участкасына жайгашкан, туура элеби? Ооба. Жалпылап 12 сотук жерде жайгашыптыр да мунуңуз? Ошондой 12 сотук жерде. Мына бул үйүңүз тууралуу айтыңызчы, канча бөлмө үй болду мунуңуз? 4 бөлмөлүү үй. Бүткөнбү ичи? Готовый, бүткөн бар жогу. Азыркы заманба бизнеске ылайык шарты менен бардыгы. Умный домдон экен да мунуңуз анда. Туурабы? Ооба. Теплицаңыз дагы баягы жөн теплица болбосо керек экен, буларыңыз дагы. Ооба. Бардыгын акыркы жабдыктар менен жабдыган болсоңуз керек. Жылуу кышында иштейт. Кышын жазын иштесе болот. Токтотпой иштете берсе болот. Ооба. Киреше алып турса болот. Болот. Келиңиз анда, бир четинен баштай берейин. Мына бул забор сизге карайбы? Ошо забордон баштап меники граница. Гүл бакчадан демек сизге карайт. Ооба. Көчө тарапка болсо эки анжерди эгип коюпсуз. Жүрүңүзчү кана. Мына бул үйдүн алдыңкы негизги воротасы окшойт мунуңуз. Ооба. Кириш коту. Арт жагындагы ошол машиналар кире турган гараж, аркадагы котелго ошо көмүр төккөнгө намет кылып койгонбуз. Демек үйүңүзгө эки ворота менен кирет экенбиз да, туурабы? Ооба. Бул тараптан кара жумуштар, унаалар ушул жактан кирет. Арт жагынан кирет. Адамдар өздөрү бул тараптан кирет. Ооба, биз бул жактан, коноктор бул жактан кирет. Кран иштейби ака? Кран бар, суу чыгат. Таза суу чыгат. Таза суу чыгат. Аркы тарабы пескоблок бүткөн жерге чейин барат экенбиз да, бул жериңиз, туурабы? Граница ошол пескоблоктун аты. Үйдүн узун турасы канча болуп калды? 12,5 га 8,5. 12,5 га 8,5. Канча бөлмө жайгашкан? 4 комнат. 4 бөлмө. Ооба. Житки травертиң менен Соколду кайсы жылы кылдыңыз эле? Жаңы бойдон турат го? Ооба, 4 жыл болуп калды. Бүткөнүнө? Ооба. Соколду бүт баарын кафелдеп берген экенсиз да? Ооба. Көчө тарапты караган эки пластик терезе бар экен. Терезелердин дагы обналичкалары, тумбалары бүт баары житки травертиң менен бүткөрүлүптүр. Үйдүн болсо өстүрмөсү өстүрүлүп, жогорку тараптары тинике, кар тормоз, муурлар бүт баары чыгыптыр, кыскасы туугандар. Алган адам кирет экен, жашайт экен, анан бизнести кылат экен да бул жагыч. Туурабы ака? Туура. Көчөгө эми шебен төккөн окшойсуздар, акча чогултуп. Ооба, көчө чогултуп. Көчө жарыктары бар экен. Машина бар түнкүсүнө. Мына жерден маршрут өтө беле ака? Ооба, маршрут ушул көчөдөн жүрөт. Ушул көчөдөн жүрөбү? Ооба. Кара Сууга кете беребиз. Кара Сууга даяр, ошол жерден чыгасын, Кара Суу базарга барса болот. Кана жүрүңүз анда, ичкериге кирели.
Бир четен айта береличи келиңиз. Эки ачмай дарбазаңыз бар экен бул жерде. Аркаларды кылыпсыз. Үйдүн алдын бурчатка кылгансызбы? Бурчатка кылганбыз ооба. Охо. Мына үйдүн аурасын караңыздар. Гүлдөрдү тизип коюпсуз го чекчетип. Ооба, жеңең жакшы карайт гүлдөрдү. Жүзүмдөрдү өстүрүпсүз. Канча сорт бар жүзүмдүн бул жерде? Жүзүмдүн 3 сорту бар. Ризамат, Хусейн, Келин бармак дегендерден эккенбиз, жакшы сорттордон. 3 сорту. Ооба. Булар дагы түшүн берет. Түшүн берет. Кирешет экен да бул жериңиз дагына. Ооба. Үйүңүздө бир акча бербей турган бош жер калдыбы, калбадыбы, ака? Же бүт баарын мына ушундай кылып түшүмгө киргизип бергенсизби? Заманбатлаганбыз дейми, жашоого, башкага дегендей. Машалла. Үй алам десеңиздер, анда мына чыгарылышты үзбөстөн көрүп туруңуздар. Мен бир четинен сиздерге айта берейин. Варатадан бери киргениңиздерде мына лестница менен үйдүн ичкерки тарабына кирет экенсиздер. Бул тарабынан да кирсек болобу? Ооба, эки жагынан эшик коюлган, чыкса болот. Жакшы экен да мунуңуз, а? Кааласак аягынан, кааласак бул жагынан дегендей. Ооба. Эми лестницаларды, кафелдерин бүт көрүпсүз. Кара жүрүңүз, ушул жерден баштай берейинби? Баштай бериңиз ушул жерден. Бул жакта кошумча курулуштар да барбы? Ооба, кошумча курулуш кылганбыз нар жака. Эмнелер бар эми бул жакта? Бул жакта 2 комнат, бир чай ичкенге, бир спальняга даярдаганмын. Ошо ичинде 3 очок дейби, кухнябыз бар. Ого, 3 очокту үйдүн ичине кылып таштадыңызбы? Ооба. Кыскасы бардык нерсени табат экенбиз да бул жактан, а? Бардыгы бар, ооба. Тапчандар баары коюлуптур. Сиздерге 4 бөлмө үйдөн баштайын. Жүрүңүз чака. Документтер жакшы элеби? Жакшы. Жүрүңүз. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Интернет кириптир. Светтер кириптир, точкалар кириптир. 4 бөлмө үйүңүз. 4 бөлмөлүү үй. Биз азыр коридорго кирдик бошонду. Коридорубуз Канча чыгып калат? 570ке 2,5. 570ке 2,5 болгон сиздер көрүп турган бул үйдүн коридору экен. Бул тарабы лестницадан ичкерки тарабынан дагы жара айткандай кирсеңиздер болот экен, а көчө тараптан киргенде дагы мына ушул жерден кирип келсеңиздер боло берет экен. Бул жагына атайын теплица жакты көрө турган кылган экенсиз да. Ооба. Веренда кылып. Бул обойлоруңуз моющий обойлорбу? Моющий обой. Моющий обойлор капталыптыр. Потологу болсо гипсокартон. Анын сыртынан дагы обой кылгансызбы? Сыртынан түстү өзгөчө болот. Ар кандай кылып деңиз? Ооба. Софиттер коюлуптур, жарыктар коюлуптур. Полун эмне кылгансыз? USB бу бунуңуз? Ооба, USB булар. Булар USB экен. 3 эшикке кирип кете берет экенсиздер. Мына ушул жерден сол тараптан баштай берейинчи. Бул бөлмөңүз кандай болду? Балдардын бөлмөсү. Балдар бөлмөсү. Бул жакты ламинат кылгансызбы? Ооба, ламинат кылганбыз. Бул жактын полу ламинат экен. Канча чыгып калат бунуңуз? 3,5. 3,5га 3,5 болгон балдар бөлмөсү отоплениеден кириптир. Бунуңуз кандай болду отопление? Котел барбы? Котел бар, ушул теплица үйлөргө бүт бардыгына уланган. Бир эле жерден от жагып ысыйт бардыгы. 12 сотуктун баары жылыйт экен да, анда? Ооба. Бул бөлмөнүн ичкерки тарабынын ремонтун караңыздар. Бул тараптагы моющий обойлор менен капталыптыр. Антенна, точка, включатор баары кириптир. Потолок болсо гипсокартон, обой менен капталыптыр. Ичкерки тарапты караган пластик терезелер баары коюлуптур. Жүрүңүз, эшиктер жыгач окшойт баары. Жыгачтан эшиктерибиз. Эшиктердин баары жыгачтан экен. Мына жагаша турган бөлмөңүз кандай болду бул? Мейманкана бул. Конок бөлмө. Конок бөлмө ооба. Канча чыгып калат бунуңуз? 6,70ке 3,5. 6,70ке 3,5. 70'lerine чейин билет экенсиз, өзүңүз салган окшош, песенеттер кылып. Размерлерин бүт бардыгын өзүм чызып, өзүңүз салгансыз. Өзүм салгам да. Конок бөлмө. Конок бөлмө өз. Бул жерде бир турбалар кетиптир, бул отоплениябы? Отопленияныкы бул. Терезе жака коюпсуз отопление жабдыгын. Ооба. Үйдүн ичкерки тарабын караган бир пластик терезе, потолоктору болсо гипсокартондон орнаменттер түшкөрүлүптүр, софиттер коюлуптур, жарыктар коюлуптур. Бул үйдүн болсо ичкерки тарабындагы обойлору золотистый цветтеги моющий обойлор менен капталыптыр. Полу кандай болду, ака? Бул полу жыгачтан, астында подвал бар. Бул бөлмөнүн түбүндө подвал. Ооба. Целый ушул бөлмө подвалбы? Ооба, ушул бөлмөнүн асты ошо компост сактаганга подвал кылып койгонбуз. Демек карагай экен да мунуңуз азыр, а? Ооба. Подвалга кайсыл жактан киребиз? Сырт жагынан. Үйдүн ичкерки тарабынан. Ооба. Жүрүңүздөр, кана. Коридор кайрадан эле сол тарапка кирсеңиздер, бул жакта дагы бир канча бөлмө жайгашыптыр. Бунуңуз кандай бөлмө болду? Балдардын бөлмөсү бул деле. Ушу 3,5 3,5 размери. 3,5 3,5. Дагы бир балдардын бөлмөсү. Кирмей чыкмабы бунуңуз? Ооба. Аркы тарапкадан кирип кете берет экенбиз. Ооба, нар жагында сабак кылганга бир ушундай эле размерде бир комната бар.
Бул бөлмөнүн дагы дуалдары бүт бардыгы евро ремонттоо. Эшиктери жыгач эшиктер, потолоктору болсо гипсокартон, мындай ар бир бөлмөнүн потологу ар кандай түстүү обойлор менен капталыптыр. Точкалар, күлчатырлар, антенналар баары кириптир. Бул жаңыздагы полу USB экен, Ооба. Краскаланыптыр. Ичкерки тарабына башпагабыз. Бул жерде баягы сиз айткандай сабак кылуучу бөлмө окшойт. Ооба, балдар сабак кыла турган. Стол-стулдар коюлуптур. Отопление бул жагына дагы кириптир. Бул баягы көчө тарапты караган терезелер болду демек, Ооба, көчө жактан, күн чыгыш жактагы. Күн чыгыш тараптагы. Бул бөлмөнүн дагы обойлору моющий обойлор. Потолоктору болсо гипсокартон, апапакай акталыптыр. Бүт бардыгына плинтустар коюлуптур. Полдору бул бөлмөнүнкү дагы USB экен. Жүрүңүз чака. Кошумча кандай курулуштар болду эми ал жагын бир четинен айтыңызчы баяндап. Мектепке, бала бакчага кайсыл жакка барабыз? Балдар Телманда окуйт. Мына шаар жакта ушу Ленин мектеп бар, ошол жерде келинчегим иштейт мектепте. Бала бакчага Телманга кире беребиз. Ооба. Мектепке дагы ошол жака кире беребиз. Ооба. ФАП бар. Бар. Арка тарапка маршрут менен базарга түшө беребиз. Көчө менен ушу маршрут даяр келип турат. Жүрүңүз, кана. Бул жагыңыз эми тапчан койгон окшойсуз. Тапчан койгонбуз, жаздын күндө чай ичип, салкындап отурганга. Бытовой техникалардан арткы тарабына коюп коюпсуз. Ооба. Бул жагы жанагы сиз айткан подвалга түшүүчү эшиги окшойт. Жанынан ушул подвалга кирсе болот. Темир эшик менен сайын күлүштөнө буңуз. Күрүштөсү да болот. Бул жагычы экинчи кабатыңыз. Склад кылып салганбыз, үстүнө ашча нерселер болсо коюп. Буюм тайымдар демек ушул тарапка чыгат. Ооба. Мына ал баягы сиз айткан жүзүмдөр окшойт. Ооба. Түшүмдөн кийинкиси. Ооба. Бул жагына жете эле окшойсуз. Бул тараптардан гүл бакча кылып коюпсуз. Мына ал тарапта канча бөлмө бар дедиңиз? 2 бөлмө кухнясы менен, душ менен. Бүт бардыгы ушул тарапта экен да. Ооба. Ушул жакта жашайсыздар. Ушул жакта жашайбыз биз. Ооба. Кышын жайын ушул тараптасыздар. Отопление киргизилген. Баары киргенби бул жака дагы? Ооба. Эшик терезелерин пластик кылыпсыз бул жактарды дагы? Ооба, пластик. Жүрүңүздөрчү кана. Бисмилла. Кана келиңизчи. Үй чочок, жанагы сиз айткан үй чочок окшойт бул. Ооба. Үйдүн ичине кылгансызбы буну? Ичине кылганбыз. Той топурда кандай болуп атат? Той топурда жакшы уста жасаган, түтөбөйт, жакшы тартат. Аз отун менен тамак пиширсе болот. Койдун этине, шорпого бардыгына условиясы бар. Бар. Кафелдерин бүтүрүп коюпсуз. Ооба. Вытышкалардан бүт баары коюлуптур. Бардыгы бар. Кышта болсо деле той кыла берет экенбиз да кенен анда. Баяр, ооба. Бардыгы кафель экен. Караңыздар, бул бөлмөгө кирсеңиздер, лестницадан баштап тетиги очокко чейин кафель экен, аркы тарабы фартуктарына чейин баарын кафелдеп коюптур. Шорпого, ашка, анан бул тарабына болсо жеңил күнүмдүк тамак ашка кетирүүчү мындай чакан очоктор дагы, газ баллондор баары коюлуптур. Сол тараптагы бөлмөңүз, бунуңуз кандай бөлмө болду? Бул спальня, ата-энелер спальнясы. Ушул жака жайгашкансызбы? Ооба. Жүрүңүз кана. Бул тарабы уктоочу бөлмө экен. Канча чыгып калат узун турасы? 5.30-га 4.70. 5.30-га 4.70. Отопление бул жакадан киргизипсиз. Бул жака да кирген кышында. Эки терезе жайгашыптыр, пластик терезе, подоконниктер. Полдоруңуз USB окшойт бул тарапта. USB мунука. Дуалдары болсо моющий обойлор экен, потолоктору болсо гипсокартон, анын да жогорку тарабы апапакай обойлор, плинтустар баары коюлуптур. Мына бул буюм тайымдар не болот ака, кетеби, калабы? Буюмдар калат. Өзүбүзгө керектүү нерселерди алабыз. Эми ал жагыны кардар менен сүйлөшөт экенсиз да, турба? Сүйлөшөбүз. Мына бул кетет, мына бул калат деп. Секин 80% почти калат. 80%. Мыналар баары калат экен. Калат бардыгы. Жүрө бериңиз, кана. Бул тарабыңыз кандай болду? Чай ичүүчү бөлмөбүз. Бул тарабы тамактануучу бөлмө экен да. Кухня экен да бул жериңиз, Ооба. Канча чыгып калат? Бул 6.70-ге 4.30. 6.70-ге 4.30 болгон. Сиздер көрүп турган, киреше бере турган под бизнес үйдүн тамактануучу бөлмөсү экен. Дивандар, столдар баары коюлуптур. Потолокторуңуз пластик окшойт. Пластик потолоктор. Пластик жабдыктары. Бул тарабында болсо кухня мебель жайгаштырылыптыр. Аркы тарабына болсо ысык суу, муздак суу барбы? Бар, аристан ысык суу, муздак суу бар. Фильтр бар, таза суу бар. Фильтр бар экен, таза суунуку. Булар кетеби, калабы? Калат. Калат. Ооба. Сүйлөшөт экенбиз да анда. Ооба. Жакшы. Асты теплопол. Батарея жок. Мунун түбү топлипол барбы? Теплопол алганбыз асын. Кухняда топлипол болсо анда кышындасы аябай жылуу экен да бул жериңиз. Жылуу болот, ооба. Бул тарабыңыз эмне болду? Яктош ошо кир жууа турган буюмдар коюлган, техникалар бар. Атайын пластик эшик койгон экенсиз да. Ооба. Ремонтторун бүткөрүп коюпсуз бул жактагы. Аптаяр.
Отопление киргизгенсизби? Ооба, ошо баягы котелдон отопление, теплопол бардыгы бар. Мынакей. Септик барбы үйдө ака? Бар септик. Канча септик бар? 2 септик бар. Кухнянык өзүнчө, душтук өзүнчө. Ооба. Сонун экен, караңыздар. Бул тарапты полунан баштап жогорку тарабына чейин кафелдер бүтүптүр. Кир машинелер, раковиналар, аристондар баары коюлуптур. Потолок болсо пластик, арка тарабында чакан форточка, илгичтер баары мына ушул тарапта жайгашыптыр туугандар. Пластик эшик коюлуптур эң негизичи. Жүрүңүз кана. Теплицаңызга өтөлүчү эми ака, жүрүңүзчү. Бир жылда канча киреше берет бул теплицаңыз? Кандай ыкма менен иштейт? Бир четинен айтып бериңизчи. Теплица ошо кышын жайын иштесе болот. Кышкысында, жазгысында караса кирешени түзүгүлө тапса болот. Эгерде ала турган клиент болсо мен өзүм карашып, жардамдашам, үйрөтөм. Кеп кеңеш берип турат экенсиз да? Кеңеш берип турам, ооба. Мунуңуздун пленкасы ham жөн пленка болбосо керек. Ооба, тепличный маслин деп коет, булар 3 жылга жарайт. Охо. Азыр түшүм барбы бул жерде? Ооба, азыркы күндө мунубузда түшүм бар. Мунаны караңыздар, Туугандар, мына бул үйдү көрүп атасыздарбы? Бадырыңдарды көрүп атасыздарбы? Муну күндө терип сатып атасызбы? Күнүнө терилет. Канча сотук чыгып калат азыр ушул жериңиз? Теплица бадыраңга келген жер 3 сотук. 3 сотук. 4 сотукка жайлашкан 3 сотук ичи иштете турган жерибиз. Мына бадырыңдар азыр күнүнө канча килограмм тересиз? Канча сатасыз? Күнүнө ошол 100 кило, 80 кило чыгып атат. Кардарлар өздөрү алып кетет. Ооба. Бул жагыңыз кандай система менен иштейт эми? Бул жагыбыз ошол отопление баягы эле мен айткан котелдо, умный котелду буяка улаганбыз водяной. И кошумча мына кондиционер коюлган, вулкан деп коебуз. Кошумча бул кышкысында жылытып берет, абаны айлантырып нымдуулук жоготуп берет. Иштин баары ушул экен да, кышындасы. Кышында ушул жакшы иштейт. Көбүнчө мына ушул кызмат көрсөтөт экен да. Тамчылатма сугар кылгансызбы? Ооба. Тамчылатма сугарабыз. Бардыгы уланган, даяр. Даяр бардыгы. Күлчатырды басып койсок болду. Ооба. Иштей берет. Капельня ушу турецкий капельнялар. Шлангалары. Бир айда канча киреше тапса болот? Мына ушул теплицаңыздан 3 сотуктан ака. 3 сотуктан эрте жазгы кечки кылып ушул 200 миңден 400 миңге чейин тапса болот. Жарым миллион киреше бар экен да бир жылынан. Ооба. 3 сотуктан. 3 сотуктан. Эки теплицаңыз бириккенде ошондо бир миллионго чамалап калабы киреше? Миллион болбосо деле ошол 800 миң, ошо 10 миң долларга жакындатса болот. Охо. Мынакей. Үй издедиңиздерби же теплица издедиңиздерби? Экөөнү тең ушул жерден табат экенсиздер. Мына тарабына бүт системаларыны умный, акыркы заманбап жабдыктар менен жабдыптыр. Сиздер болгону мээнетти гана кылсаңыздар, киреше берип, сиздерге жакшы бир рахат жашоо тартуулай турган үй мына бул Телман 2де жайгашыптыр туугандар. Үстүлөрү высотасы канча болгон бунуңуздун? 4 метрлик. Высота 4 метр. Ооба. Ширинасы бирөө эле. 7,5дан 2,15 метр. 2,15 метр. Ооба. Бош жер эми калбаптыр, аркы тарабында бир аз эле калыптыр. Кичине суу түшүп, сыртка чыгып кеткен келе бар. Аныдан сыртка чыга турган кылып койгонсуздар. Сыртка ошол арка чыгып кетет, жол жака. Ага чейин дагы бул жагына роза гүлдөр эгилиптир. Мына сиздер көрүп турган теплица, бул тарабына болсо өзүнүн атайын сууну өчүрүп жандыруучу жерлери окшойт буларыңыз. Ооба, насос бар, жылуу суу айланганда насос иштеп турат. Аны эми бир адам барып регулировка кылып карап туруш керек да. Бир кышында регулировка алып баштап койсоң, эрте жазга чейин өзү иштей берет. Бул жактарыңызда тандырлар бар экен. Тандыр отун канабыз бар. Тандыр отун кана бүт бар экен. Арткы тарабыңызга кайсыл жерден чыгабыз? Суу кампа барбы үйдө? Суу кампа мына 10 тонналык куюлган, дыйканчылыкка, теплицага, сугатка атайын куйдурганбыз. Суу болбой калса кышында ушуга суу толтуруп, суу берсек боло берет. 10 тонна бул сугатка гана. Сугатка гана бул. Мына бул жериңиз бардыгы суу кампабы азыр? Суу кампа шунун асты. Монолитный. Монолит менен ооба. Үстүн жаап коесуз. Ооба, жабылып турат, таза турат. Толтурганды кантип толтурабыз? Кышында арыкта суу болбосо, техника ташып толтуруп берет жакын эле. Жайындасы арыктан ачып койсок кире берет. Арыктан ачып койсо кире берет, ооба. Жүрүңүз, кана. Мотор менен куябыз. Тапчан тарапка жүрөт экенсиздер. Мына ушул үйдүн ичинен эле аркы тарабында жайгашкан эки теплицага дагы кирип барсаңыздар болот экен. Бул жагыңыз окшойт менимче. Арт жака ушак менен чыгабыз. Кана, бисмилла. Охо. Гараждар бул жакта турбайбы? Гараж ушакта. Бул навестан атайын кылгансызбы? Навести ушак машина киргизгенге, көмүр төгүп, мына котелго жакканга атайын навес кылганбыз. Бул жанагы сиз айткан бүт бардык жакты ысыткан котел. Котел ушул умный котел деп коебуз. Келиңизчи, мында бир ката түшүндүрүңүзчү. Бул котелубузда умный котел деп коебуз.
чоң ийрик көмүр салынбайт, шчип менен эле заправка алып койсоңуз, теплицаны иштетпеймин, үйдүн өзүнө эле жагам десеңиз, 100 кило, 150 кило иштеп кетет, майда көмүр. Күнүнө. Теплицаны кошуп иштетемин, 12 сотукту бир ысытам десеңиз, ошо 500 кило соткасына кетет. Салып койсоңуз өзү регулировка кылып иштей берет. Өзү тамызып койсоң өзү иштеп жага берет. Градус датчиктер коюлган заманбап. Сонун экен да, ток өзү эле көмүр менен эле жылыта берет экен да баарын. Өздөрү ушу датчикке карап регулировка кылып, өзү күлчат кылып жагып жылыта берет. Бул тарабы моору кандай болду? Ыш чыкпайбы? Ошол ыш чыкпаганга кошуналарга ыш түшпөсүн деп жерге суу толтуруп коебуз. Ышты бүт бардыгына ёмкус кармап калат бочкабыз. Мына жерде калат экен да. Ыштын баары. Ышты баарда калат, үстүнө аппак эле түтүн чыгат. Демек, айланага, соседтерге залакасы тийбейт экен да, бул туурабы? Ооба. Мына, түшүндүңүздөрбү? Үйдө эле жылытам десеңиздер, анда күнүнө 100 же 150 килограмм майда көмүр жагат экенсиздер, анан баарына бир жылытам десеңиздер, анда 400-500 килограммга чейин салып койсоңуздар, өзү регулировка кылып, өзү ысытып, өзү акчаны алып келе берет экен сиздергечи. Жүрүңүзчү кана. Бул жакта жер жемиш жокпу азыр? Кышкысына даярдап атабыз, мына жазгысын тазалап. Жерди даярдап атасыз азыр? Ооба, даярдап, Алла насип кылса, 10-15 күн ичинде көчөт эксе болот. Мына бул жанагы сиз сырттан көрсөткөн баратабыз. Экинчи барата. Жүрүңүз кана, ишкерки тарапка киреличи. Бул жагын даярдап коюпсуз. Даяр. Канча градус азыр ушунун ишек, Сыртка караганда жылуу го дейм. Сыртка караганда жылуураак болот. Эми мына клёнка болгон үчүн, бирок мына масляный клёнка ачык ысыкты өзүнөн чыгарып ийет. Кышындасында сыртта минус 10 градус боло турган болсо, 5 градусту өзүнөн өткөрбөйт, от жакпаса деле. Бул нормалдаштырып берип турат экен да? Ооба. Мына шлангаларыңыз баягы капельный окшойт. Капельный суатка. Эгин эккенден таштап коесуздар. Көчөт эккенден таштап коебуз. Бул жагы улап коет экенсиздер да? Ооба, ушу краниктарга улап. Мына краниктерге улап койгон болсоңуздар, жер жемиш эксеңиздер, мына ушул жерден сугара берет экенсиздер. Суулары чыгып кете береби? Чыкчу суу чыгат тарапка? Ооба, сыртка чыгып кетет, ачча суулар. Бул жериңиз дагы канча чыгып калат азыр? 4 сотуктун орду ошо 2,8 сотик. 2,8. 3 сотук экен да? 3 сотук бул деле, ооба. Тетиги пескоблоктан сизге карайбы? Ооба. Аны өзүнчө не связано кылып кургансызбы? Ооба. Соседке тиешеси жок экен анда? Соседке тиешеси жок, мына пескоблок жылуунда жакшы кармап берет кышында. Мына пескоблоктун ичи көңгөй болгон үчүн ысык суукту бири-бирине нормалдаштырып өткөрөт, ооба. Кармап берет экен. Кармап берет. Жогорку тараптардан жабылат баары. Ооба, пленкалары бар. Ачып шамалдатканга кышкысында бир айдан кийин жабабыз баардыгын. Машалла. Мына туугандар сиздерди күтүп атат. Бул жагыңыз бунуңуз эмне болду? Бул баягы эле кудуктун экинчиси, бул таза суу куябыз ичкенге. Бул таза суу. Канча тонна бунуңуз? Бул деле 10 тонна, ошо ичкердеки душка, кухняга бүт таза суу шири куйдуруп өзүбүз иштеткенге. Бир толтуруп койсоңуз, бир айга жетсе керек анда? Бир айга кеңири. Бир айдан ашып деле жетет. Мына көчөдө крантан эле бери тартып коет экенсиз да, шланга менен, Көчөдөгү крантан болбосо ошол техника менен ташып куйдуруп алабыз. Жүрүңүздөр, канаке. Мектеп бар экен, бала бакча бар экен, туугандар, эң жакшысы карасаңыздар, бүт шартты түзүп, эми сатка коюлуптур. Эмнеге сатып атасыз, Кичине чоңойтуп, бир жерге чоңойтуп, чоңураак үй кылайын дедим эле. Жерди кеңейтип атасыз. Ооба. 4 сотук теплицага батпай атат экенсиз да, демек, Кененирээк кылайын деп атат экенсиз да. Кененирээк кылайын деп атабыз. Вложенияны эми жакшы эле кылган окшойсуз буга. Ооба, сонун кылганбыз бар жогуну. Буга патент төлөбөйсүзбү? Жок. Частный да эми бул. Частный, анан бизде Кыргызстанда азырча мына агро тармак боюнча патенттер, эмелер жок, налогдор. Алар алынган. Ооба. Алган адам демек кеңири иштете берет. Иштете берет кеңирде. Бүт документтери, кызыл китептери жайында. Өзүнчө. Бөлүп сатасызбы же андай жолу жокпу? Жок, үчөөнү бир сатканга жайгаштырганбыз. Ошого туура келет. Сатсаңыз бир сатасыз. Бир сатабыз, ооба. Бөлүп сатпайсыз. Жок. Канча дейсиз, Эми жакындатып 120 деп атабыз. $120,000. Ооба. Сүйлөшүү жолдору барбы кичине аркы берки? Кичине коюп беребиз, эми кардар келишине карап. Келишет экенбиз да анда? Ооба, келишсе болот. Варианты барбы жокпу? Жок, вариантка жок. Обмен вариант коюп берүү дегендей. Жок, андайлар жок. Унага нак гана сүйлөшөт экенбиз да сиз менен, Ошентсе жакшы болот. Мен жыйынтыктай берейинби? Үйүңүздүн бүт маалыматын бердикпи? Туугандар, мына бул үйдү сиздер көрүп чыктыңыздарбы?
2 суу кампа, 2 септик, 2 теплица, подвал, кыскасы баарын табат экенсиздер. Тельман 2дебиз, 11-көчөдө. Үй жаккан болсо чалып сүйлөшөсүздөр. Баасы $120,000 экен. Кемин сүйлөшсөңүздөр болот экен. Ал мен вариант коюп берүү жолу жок экен. Эмнеге сатып атканын да сиздерге себебин түшүндүрдү. Жаккан болсо анда мына 60-үйгө, мына ушул теплицага келет экенсиздер. Адашпай эле табасыздар, бизге окшопчу. Соодаңыздарды берсин. Баарыңыздарга насип кылсын. Мына ушундай берекелүү, куттуу, аууралуу үйлөр. Аман болуңуздар.